көп жылдан бери квартирада жүргөнбүз. 16 жыл жүрүпмүн квартирада. Тагдырымда бар нерсе деп мен кабыл алам бардык нерсени. Атасы жакшы кабыл албады ошол кызды. Ошол учурда ал кеткен бойдон такыр кабар алган жок. Ал күндү көптөн бери күтүп атканбыз. Ушу бир лечение менен эле жакшы болуп кетет деп ойлогом. Апамдын жанына бир нянька алып берип, мен Россияга кеттим. Мен ушул кызды таштап койсом, менин жашоомо гарантия бере аласыңарбы? Жакшы адам аркылуу барып лечение алып келгенбиз Германияга. Моюндарында жакшы кармай албайт атпайбы? Ошол именно ошол мышцаларга операция жасайт экен. Тагдырыбызга жазган бул нерсени. Бул Аллахтын берген белеги. Салам айымдар жана мырзалар, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Атажан Назира Бердиоğluова биздин каналыбызга кош келипсиздер. Канча бир жылдан бери мен бул айым менен иштешип келем. Айтып дагы жүрчүмүн өзүмдүн социалдык баракчаларымда. Мен абдан кубанычтамын. Бул үй бүлө, бул үйдү абдан күткөн. Азыркы учурда мына биздин ажообуз үйдүн ключун бергенден баштап бул жака көчүп келгенине аз эле убакыт болушту. Учурдан пайдаланып, ажообузга дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул айым 43 жашка толуп, дайыма батирлерде жашап, андан тышкары өзгөчө баласы менен бул жашоодо оор тагдырларды башынан өткөргөн. Бирок ошо оор тагдырларга карабай, учурда 3 баланы сонун кылып багып келет. Мени сүйүндүргөнү ушул өзгөчө баласын балдар үйүнө таштабай, өзүнүн акы менети менен, аракети менен багып, ушул даражага жеткирип отурат. Бүгүнкү биздин программабыздын коногу Оксана айым. Анда эмесе чогуу таанышалы. Кандайсыз Оксана айым? Кутман-күн. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Жакшы жүрөсүз, иштериңиз жакшы болуп. Жүзүңүзгө жылмайып тартылайык деп атайын сизге бир сонун гүл алып келдик. Албетте бул сизге эмес, сиздин Айдана гүлгө окшогон кызыңызга. Рахмат. Айдана кандайсың? Алтыным, кандайсың? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы жүрөсүңбү? Иштериң кандай? Айдана жакшы жүрөсүңбү? Кандайсыз Оксана айым? Жакшы, рахмат. Ак өргөлүү болупсуздар. Абдан кубанычтамын. Качан көчүп келдиңиздер бул жака? Алгач бизди көрүп жаткан жумурай журт менен амандашып алсаңыз, Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу канал көрүүчүлөр. Менин атым Оксана, ушул кыздын апасымын. Бул менин кызым Айдана. Бүгүн бизди көрүп жаткан айымдарга бир укмуш сонун мотивация бересиз деген таризде биз бүгүн эфирибизди баштайлы. Бул үйгө качан көчүп келдиңиздер? Бул үйгө көчүп келгенибизге бир жумадан ашып калды. Ошол Кудайыма шүгүр, Кудайга үнүбүз жетип, көп жылдан бери квартирада жүргөнбүз. 16 жыл жүрүпмүн квартирада. Анан 16 жылдан кийин ошо Аллах таалам насип кылып, өзүбүздүн үйүбүзгө көчүп келгенибизге бир 10 күндөй болуп калды. Жакшы. Сизге алгач телефон чалуу болгондо кандай болдуңуз? Ошол күнү телефон чалуу эсиңизде барбы? Ооба, эсимде бар. Ал күндү көптөн бери күтүп атканбыз. Анан түнкү саат бир 10дорго жакын чамасында чалышты. Биринчи балам барды да телефон койчу, анан балам бар, ким экен Али десем, апа аты жок экен деп калды. Албай эле койчу деп эметенен кайра жүрөгүмдөй башкача түштү да, зырп этеле. Ал берчи алып келчи деп. Мен бирдеме кылып атат болчумун, колум бош эмес болчу. Анан алып келди, анан алсам эле Артыкова Оксана сизсизби деп ошентти. Анан ооба мен десем, сизди эме ушул ГИКтен чалып атабыз, үй боюнча сиздин очередиңиз келди, эртеге ГИКке келиңиз деп ошентти. Анан аябай башкача сезим болду. Аябай башкача сезим. Аны баягы сөз менен айтып жеткириш кыйын да. Аябай сүйүндүм. Ол күнү мен уктабай чыктым почти что. Уктабай, балдар менен сүйүнүп, үйлүү болот экенбиз буюрса деп аябай балдарым кучактап өп, аябай секирдик. Үйдүн ичинде секирип, анан эртеси эртеле ошо туруп намаз окудум, багымда намазын окудум. Аллахыма шүгүр деп, шүгүр келтирип, анан бар жогун даярдап койгом да, чтобы документтеримди алам депчи. Анан даярдап коюп, баягы
эме менен унутуп кетип калыптырмын. Эмоцияңыз менен, Анан кетип атканда жетпейм да. Жол пробка, ошончолук пробка. Такыр эле жылбайт эмелерчи, автобустар. Же мага ошондой сезилди. Анан бир остановка калганда чыдабай түшүп алып, пешком жөнөдүм. Пешком жөнөп бардым, барып анан барсам эле тиги документтериңиз деп ошентти. Кайра анан документтериме келдим да кайрадан. Анан успеть этемби десем, успеть этесе же келип калыңыз деп кайра чуркап кайра документтериме келдим. Ошондой болгон экен да. Оксана айым, айтсаңыз, ушул кетке кайсыл канча жыл мурун же канча ай мурун сиз кезекке турдуңуз эле? Мен 2021-дин акырында турганмын. Ошондо 22, 23, 24, почти 3 жылга жакын. 3 жылга жакын, 3 жылга жакын. Айтышат го, жана тааныш билиш болсо бат эле берилет экен, же болсо көп балалууларга чынында муктаж болгондорго деп, же ага деле караган жокпу? Кезек өз убагында эле өз убагында эле келди. Ошол 61-чи очередте болчумун, өз убагында эле алдым да мен эме кезегим боюнча эле. Ушундай өзгөчө балам бар, мага эртерээк бересиздерби? Анткени бул өзгөчө баланы багыш, батирге акча төлөш, бул деле ордук да. Ооба. Бирок ошентип суранып көрдүм, алар айтты, эч кандай бул жерде эме жок, ошол кезек боюнча эле аласыз деп эме кылышты да. Кезегиңизди күтөсүз, кезек боюнча эле аласыз деп ошол боюнча эле алдым. Айдана боюнча айтсак, Оксана айым, кызыңыз 18ге толуптур. 18 жылда кандай оор турмуштан өткөрсөңүз керек? Кантип шаарга келип калдыңыз? Дейле Оксананын жашоосу эмнеден башталды? Кайсы окууну бүткөнсүз? Мен баягы жаштыгым жакшы, Кудайга шүгүр, күндөрүм жакшы, баары эле жакшы өттү. Эми баягы тагдыр дейбиз го, тагдыр болуп ушундай бир тагдырымда бар нерсе деп мен кабыл алам бардык нерсени. Жакшы күндөрүм өттү, кыйынчылык күндөрүм өттү. Студенттик күндөрдү дагы өткөрдүм, студенттик күндөрүм да жакшы өттү. Медучилищаны бүткөнмүн, өзүм окууну бүтүп, өзүм көксөгөн ошол кесибим болчу, ошол окууну бүттүм. Анан турмушка чыктым, турмушка чыгып ошо Айдана аттуу кызды болдук. Башында билген жокмун, бул баягы биринчи балам болгон үчүн. Жакшы эле көтөрдүңүз. Жакшы эле көтөрдүм, ден соолугум деле баары жакшы болчу. Анан бул недоношный айына жетпей төрөлүп калды. Мен ошол себептен эле көрөм, эми бул Аллахтын кылганы, Аллах ушундай өзгөчө кызды насип кылган экен мага. Анан Кудайга шүгүр, ошол кыз менен ушул кызды бутка тургузам, мен ушул кызды карайм деп, анан Бишкекти көздөп 2009-жылы келгенбиз Бишкекке. Борборго. Борборго. Атасы кандай кабыл алды? Атасы жакшы кабыл албады, ушул кызды унайлыгында билди, что ушундай өзгөчө бала деп. Анан ушул кабыл албай, атасы бизди таштап кетти. Ошол учурдан бери эч жардам, кабар деген жок. Бирок кызы бар экенин билет. Бар экенин билет. Эми сиз өзүңүз дарыгерлер менен сүйлөштүңүз, бул эмнеден болот экен, бул диагноз эмне экен? Дарыгерлер айтат, эми булардын эмеси көп экен да, мындай причинасы көп экен да. Анан алар деле так айта алышпайт экен, могу эмеден болду деп. Бирок ошол учурда менден бала эме болгондо жанагы бул өзгөчө бала деген кабыл алуу өтө оор. Ооба. Бул сиздин турмушуңузду байлайт, сиздин колуңузду байлайт. Атасы эмне деп билет? Башка балдар үйүнө алып барып сал, жашоо сулайчы деп түп тамыры менен жок болду. Мындан кийин жаңы ушундай балдар төрөлөт деп кооптонуп койду өзүнүн тукумуна. Жок, мындай болду. Эми баягы ошол учурда ал кетти, кеткен бойдон такыр кабар алган жок.
сураган да жок. Аны эме кылганга мен да убактым болгон жок. Бул кыз менен эч жака чыга алган жокмун. Мен бул кызды ойлодум мындай обычный оору катары кабыл алдым да. Лечение кылсам жакшы болуп кетет деген алмалда мен жаш экенмин. Ошондой кабыл алдым дагы буну лечение кылдырдым. Лечение кылдырып массаждарды алдырдым. Ошол убактарда карыз алдым, акча алып. Анан ошо бир лечение менен эле жакшы болуп кетет деп ойлогонмун. Болгон жок. Андан кийин дагы лечение кылганга туура келди. Врачтар айтты, ар 6 ай сайын лечение кылып турасыңар депчи. Анан акча табыш керек болуп, апама жанына, апам бар Карыган. Апамдын жанына бир нянька алып берип, мен Россияга кеттим. Буну лечение кылыш керек болупчу. Россияга барып, бир 10 ай иштедим. 10 айда иштеп, кайра келип, дагы лечение кылдым буну. Анан ошол учурда үйдө отурганымда, балким ал учурда менин бир туугандарым мага күйгөндүр да. Эми сенин жашооң ушул кыз менен эле токтолобу деп мени эме кылышты. Атасын алып барып сал, же болбосо детский домго өткөрүп сал дешипчи. Анан менин, конечно, баягы иштен чыккан 2 жыл кетип калды. Өзүмдүн баламды кантип ошол нерсеге алып бара алам? Анан мен айттым да, силер мен ушул кызды таштап койсом, силер менин жашоомо гарантия бере аласыңарбы? Мен бактылуу болуп кеткениме силер мындай эме кыла аласыңарбы? Мен кантип таштайм муну дедим. Мен таштай албайм деп, мен ошол учурда кызым 3 жаш болчу, кызымды алдым дагы. Бишкекте эч кимим жок, тууган уругум жок. Бишкекти көздөп баса бердим. Каяка барасың деди. Ошо силер айткан детский домго барам дедим. Мен өзүм медицинский образованием бар. Ошону көрсөтүп, ошол кызым менен чогуу мен ошол жерде болом деп баса бердим да. Баягы жакшы адамдар бар үчүн дүйнө сакталуу дейт го. Кудайыма шүгүр айтам, дайым шүгүр айтам. Жакшы адамдар бар. Эч бир таанышым жок болчу бул жакта, ишенген адамым жок болчу. Акча болгон ошол кыздын 2000 сом пенсияга чыккан, ошол акча менен келгем. Анан туура эле Минздравга бардым. Ошол мени ошол Токмоктогу эмеге жөнөткүлө, кызым менен. Балдар үйүнө. Ошо өзгөчө балдардын үйү экен, ал жерде ошол бирөөлөрдөн сураштырып билгемин. Ошол жака жөнөткүлө. Анан мен дагы ошол жерге чтобы ушуларды карап, кызымдын жанымда болоюн, мени дагы жумушка алгыла. Менин дагы медицинский образованием бар, медучилищени бүткөнмүн деп келгемин. Анан ошол жерде отурсам, ошол эже до сих пор мындай элесимде, ал эженин көзү өтүп кетти деп уктум. Кийин өзү эме экен, Талайгүл деген эже болчу. Анда өзгөчө баласы бар экен да. Анан келип буну көрүп эле өзгөчө балдары бар энелер сезет да, алыстан эле сезебиз да биз, чтобы бала өзгөчө. Ал дагы сезип, анан сен деген оштон келген турбайсыңбы? Эгер бул жактан болсоң жардам бермекпиз да деп ошондой деди. Анан эже номериңизди бериңизчи деп, болбой эле номерин алып калдым менчи. Ошондо отурсам эле дагы бир эже келип калды. Өзүңүз министерстводо отурасыз? Ооба, мен күткөн адам жок да. Мен ошол кишини күтүп отурам. Анан эле бир моментте бир эже келип калды, ал казачка экен. Анын дагы ошондой өзгөчө баласы бар экен. Ал дагы Оксана, ал жака барбай эле койчу. Эме невыходное положение никогда не бывает, Оксана. Жүрчү. Бул ситуациядан чыгабыз деди. Жүрчү. Ал жака барып өзүңдү дагы эме кыласың, бул кызды дагы эме кыласың. Жүр, невыходное положение никогда не бывает деп ошол жерден мен ал чыгып кетти. Ал чыгып ошол жерде бир ал чыгып каяка алып барды сизди? Индира деген кыз бар экен. Ал деле биз менен тең, бизге тең туш. Ошондо тааныганмын. Анын дагы ушундай өзгөчө баласы бар экен. Ошол аркылуу биз Үмүт Надежда деген реабилитационный центрди табып,
ошол жака айдана барды Үмүт Надеждага. Ал жерге мен да өзүм жумушка орноштум. Ошентип ошол жерден биздин Бишкектеги жашообуз уланды да. Башталды. Айдананын өзү мисалы үчүн салыштырасызбы? Сиз айтып жатпайсызбы, дарысын берип жатамын, массажын алат, дайыма сиздин көзөмөлүңүздө анандай жылыштарды байкайсызбы Айданада? Байкайм. Окуганды билет? Окуганды билбейт, но акыл эсибиз мындай көп нерсени акыл эси жакшы эле. Мен 100% болбосо дагы башка өзгөчө балдардан кичине болсо да айырмаланып акыл эси жакшы да. Анан бул мурда ошол 3 жашына келгенде мындай сүйлөбөчү, такыр сүйлөбөчү. Анан кийин лечение кылып аттык. Ошондо деле баягы айтып атпаймынбы, жакшы адамдар бар депчи, ошолор жардам берип, така лечение Ак суу деген бар эми Көлжат тарапта. Ошол жака барып аттык, курортторго. 6 ай сайын лечениясын, массаждарын, дары дармектерин берип, 6 жашында уже бала сүйлөп баштады. Апа, жем, нан деген сөздөрдү уже айтып баштады. Анан биз 11 жашка чыкканда 11 жашка дейм да. 7-8 жашында 2011-жылы Германияга барып, ошол бир жакшы адам аркылуу барып лечение алып келгенбиз Германияга. Ошол жерге барып келгенден кийин дагы бала аябай өзгөрдү. Акыл эси өрчүдү мурунга караганда. Мындай басабы Оксана айым? Жок, баса албайт, самостоятельно отура албайт. Азыр 18-ге чыкса деле. Ушу коляскада отурат, анан чарчап кеткенде, белим ооруп кетти дегенде жаткырабыз, жерге жаткырабыз. Дайыма кыймылда болуп туруш керек окшойт, Ооба, дайым. Азыр баягы чоңойгон сайын бир аз кыйыныраак болуп калат экен, бирокчу ошентсе деле эме кылам. Балам бар кичинекей, ал жардам берет. Экөөбүз көтөрүп, коляскага отургузуп, кайра эме кылып карайбыз. Тамактануусу кандай Оксана айым? Тамактануусу өзүм берем. 18 жылдан бери өзүм тамактандырам. Кандай тамактарды жейт? Бардык эле тамактарды? Бардык тамактарды эле жейт, бардыгын эле жейт, өзү чайнап жейт. Айтат, тигини жейм, бул жебейм. Бул жаккан жок. Эти жок тамак кылып коюп турсуң, мен жебейм деп. Эти жок турбайбы? Айдана. Майды көп куюп коюп турсуң деп. Айдана, ырдаган жакшы көрөсүң же бийлегенди? Баскым келип атат дейт. Баскым келип атат дейт. Басасың да, Кудай буйрса басасың кызым. Дагы бул кыздын үстүндө иштөөдө эмнелер керек сиздерге? Балким да четке апарып келесизби, дагы леченияларына, деги эле дарыгерлердин сиздерге айткан диагноздон улам тышкары эмнелерди жасаш керек экен? Же бул баланын келечеги дейм да, алдан аркы ден соолугу? Ден соолугу ар дайым эме кылып туруш керек, массаж алып турушубуз керек, ЛПКларга барып турушубуз керек. Азыр эми баягы мен көптөн бери апара албай калдым леченияларгачы. Өзбекстанда каражатка такалат. Өзбекстанда лечение кылып келип атышат. Биздин өзгөчө балдардын апалары менен байланышып турам да. Анан Украинага барып, ушул именно тарамыштарына операция жасатып келип атышат. Басыш үчүн. Ошол, чтобы булар эме да тырышып калат да, ошону жазуусу үчүн моюндарында жакшы кармай албай атпайбы? Ошол именно ошол мышцаларга операция жасайт экен. Ал операциялар да кымбат турат экен, ошол операцияларга апара албай атам өзүм. Биздин Кыргызстанда ошол өзгөчө балдарга кандай жардамдар бар, Оксана айым? Барбы? Жөлөк пулдан тышкары, балким кайсы бир дары-дармектер бекер, балким бир коң помощь. Мамлекет тарабынан ошол жөлөк пул эле алабыз. Биз өзүбүз караган үчүн дагы бизге дагы жөлөк пул төлөп берет. Айына канча аласыз? Айына 8000 сомдон алабыз. Кызыма 8000 сом, мага 8900. Бирок ошол 8900-дун ичинен биз ай сайын патент төлөйбүз. Азыр
1,5 миңдей кетета болуп калыптыр. Ай сайын ошол патентти налоговыйга төлөп турабыз. Ал акча деле жетпесе керек кызга памперс. Ооба, жетпейт. Мындай өзгөчө балаларды багыш өтө кыйын. Жетпейт. Памперс керек болот. Анан өзгөчө бала болгон үчүн тамакты дагы өзгөчөлөнүп жейт. Кээде творог жейм дейт, кээде каймак жегим келип атат. Айтат да бар жогун. Анан ал жок да десең, алып келбейсиңби деп жөн эле мага приказ берет жөн элечи. Апаң сени каратпайбы? Айданчка, апаң сени карап бүтүн мынакей бул Айдананы караш. Ошол учурда аял болуш. Анан үйдө эле отура берсең, каражат өзү эле келип калбайт да. Сиз андан башка эмнелерди кыласыз? Эмне менен алектенесиз? Кимдер сизге жардам берет, Оксана? Ооба, чын. Мен баягы булардын акчасы менен эле, бул кыздын акчасы менен өзүм алган акча жетпейт чындыгында. Башка дагы балдарым бар. Кудайга шүгүр. Аларга дагы мээрим беришим керек, аларга да көңүл бөлүшүм керек. Анан өзүм бул кызды жанагындай реабилитационный центрлерге берем. Мурда берчүмүн эмеде. Понедельник алып барып, пятница алып келчүмүн, суббота воскресенье үйдө карачумун. Ошол учурларда Дордойго барып иштеп келчүмүн. Өзүм медицинский образованием болгон үчүн рекламаларды илип койчумун. Медсестранын адамы керек болсо, барып капельница коюп, ошентип каражат топтоп, квартирама, балдарыма, тамак ашына керектейм. Замандаштар, эгерде сиздер ушул видеону көрүп жаткан болсоңуздар, мынакей бул Оксана айымдын, карасаңыздар, мынакей менде өзгөчө бала бар деп эч кимден акча сурабастан өзүнүн ак менети менен, аракети менен кызын карап келет. Эгер сиздер ушул Оксана айымга, Айданачкага жардам берем десеңиздер, мен азыр ушул видеонун астына Оксана айымдын эм банкын теркеп коюп, жана өзүнүн байланыш номерлерин, эгер сиз ооруп үйдө жатсаңыз, үйүңүздөргө медсестра керек болсо, Оксана айым аябай жакшы эне саят, уколду жакшы саят, капельницаны жакшы коет. Мына эгерде сиздерде ошондой бир жардам керек болуп жаткан болсо, анда кайрылыңыздар дейли. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Оксана айым, сиз жогоруда айтып калбадыңызбы? Бул сиз ошол нерсени баса белгиледиңиз. Өзгөчө баласы бар айымдар баардык энергиясын, баардык сүйүүсүн өзгөчө балага берип салат дагы, кийинки балдары каралбай калат. Кантип ошол нерсени аял өзүнө калыптаныш керек, кантип кабыл алыш керек? Мисалы үчүн мен көп өзгөчө апалар менен иштешкенмин. Алар сүйлөп атканда ыйлагысы келип эле, булугуп эле, кыйналып эле. Бирок сиздеги энергия, сиздеги болгон кабыл алуу такыр башка. Мен башында мен да кыйналганмын. Биринчи башында кабыл алуум оор болду, аябай оор болду. Мен ойлогондой баягы грипп болуп эле жакшы болуп кала турган, лечение кылсам жакшы болуп калат деп ойлогом да. Анан кийин жок, тилекке каршы андай болгон жок. Анан өзүм ооруп калдым. Өзүм ооруп, мен эмес, даже бул да каралбай калып калды да. Анан ошондо өзүм сөз бердим да. Өзүмдү колго алышым керек экен. Рас мен жашоом ушундай болгондон кийин мен бул нерсени кабыл алышым керек экен деген менде ушундай бир эме ойгонду өзүмдө. Кызымды бердим, ошол садиктерге берип, ошолорду издеп таптым да. Бизде ошондой садиктер, балакчылар барбы Кыргызстанда? Бар, бирок алар деген платный, акча төлөп эме кыласың. Анан ошолорго берип, өзүмдү колго алып, кой мен иштейин, өзүмдү карайын. Мен өзүмдүн ден соолугум сак болсо, өзүмдү жакшы көрсө, мен буларды да жакшы көрүп, буларга дагы мен болушунча мээримимди, убактымды, тарбиямды бере алам деп өзүмдү колго алгам. Азыр деле өзүмдү эме кылам, тарбиялап келесиз. Тарбиялайм. Оксана, өзүң колго ал, сен эч кимге ишенбе депчи. Сен жата берсең болбойт, сен жатпашың керек, сен оорубашың керек. Ооруганга сенде убакыт жок деп
кээде баягы тагдыр турмушта болот да, көңүлүм чөккөн мезгилдер болгондо өзүмдү ошондой ситуациядан тез алып чыгып кеткенге аракет кылам да. Көңүлүңдү чөктүрбө, тур. Сен балдарың бар, буларды карашың керек. Эртеңки күнү сен ооруп калсаң баары ким карайт деп өзүм менен өзүм сүйлөшкөн күндөрүм көп болот да. Аксан айым, биз бул сиздин үйүңүзгө кирип келе жатканда эки кичинекей баланы көрдүк. Алардын дени сак, кадимкидей эле алыстан аман чуркап жүрөт балдар. Демек, бул нерсе жана кээ бирлер коркушат го, кийинки балдарым да ушундай болуп калат деп. Сизде коркуу болуптур да, кийинки балдарыңыз жакшы эле кубалабайт экен, бул нерсе. Ооба, Кудайга шүгүр. Жараткандын эле бир эмеси экен, адамга берген сыноосу. Ооба, адамдын берген белеги. Ооба, Кудайга шүгүр. Балдарым андан кийин 2 балам бар, Айданадан кийин 2 эркек балам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Аларды мен жардамчыларым деп эме кылам. Айдананын 2 канаты бар экен, 2 иниси бар экен. Кандай бактылыгыз, кандай бактылыгыз. Кийинки жолдошуңуз жакшы эле кабыл алды бул балаңыз менен? Ооба, жакшы. Турмушка чыгыш оорго, өзгөчө бала. Оор. Анча-мынча эркектин эмеси жетпейт бул нерсеге. Ошол киши кабыл алып, азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Балдарга да убактысын бөлүп, Айдананы жакшы кабыл алып, эме кылат ар дайым. Колдоо көрсөтүп келет. Абдан жакшы. Аксан айым, бизде көрүп жаткан өзгөчө балдардын апаларына кандай каалоо тилек айтат элеңиз? Өзүңүз билгендей, өзгөчө бала төрөлгөндө аял күнөөлүү болуп, анан айымдар эле баласы менен калат. Бул миңдин бири, кээ бир эркектери ушундай болду деп аял менен кошо жүктү көтөрүп, өзгөчө мамиле кылып, карап дегендей. Бирок көбү эсеси өзгөчө балдары бар да эркек киши көтөрө албайт бул нерсени. Кетет дагы өзүнүн турмушун куруп кетип калат. Мисалы үчүн алыска барбай эле Айдананын атасын мисалга алып көрсөк. Ооба, мындай апалар менен дайым чогуу жүрөм. Чогуу бир жерлерде багындай чогулуштарда отуруп калабыз. Бул балдардын мындай бир маселелери болгондо ар дайым ушундай эмелерди, собранияларды уюштуруп, ошондой жерлерге барып калам көп. Ошол жерлерде бар, көрөм, ушундай өзгөчө балдары бар апалар бир 90% жакын өзгөчө балдар менен жалгыз калышат. Биздин жигиттерибиз кичине көз караштары башкачабы билбейм, кабыл алуусу кыйын болуп калабы, көбү таштап кетишет. Мен ушул азыр 18 жылдан бери аз эле көрдүм да, ушундай толук семьяны аз эле көрдүм өзгөчө бала менен. Ал апаларга айтат элем, дайым эле айтып келем, мындай чогулуп отуруп калганда, чөктүрбөңүздөр көңүлүңүздөрдү, бул тагдыр. Тагдырга биз тагдырды эч мындай өзгөртө албайбыз. Тагдырыбызга жазган бул нерсени. Бул Аллахтын берген белеги. Бизди ушул нерсеге чыдай алат, ушул нерсени көтөрө алат, ушундай сыноону көтөрө алат деп Аллах Таалам өзү билип берет да. Деп мотивациядан берип коебуз. Ошон үчүн бул бала менен эле токтолуп калбай, дагы если мүмкүнчүлүк болсо турмуш куруп, дагы балалуу болгонго мүмкүндүк бар. Эми бир эле бала, кээ бирки апалар коркушат, балам монтип калды, кийинки балам да ушундай болуп калышы мүмкүн депчи. Жок, бул тагдыр. Бардык балдарды эле ошентип бере бербейт. Алладан сурап, мен 2 баламды, Кудайга шүгүр, дени карды суу. Жакшы, азыр колума кол, бутма бут болуп, мага ушу Айдананы караганга жардам беришет да. Айдана эмнеге кызыгат өзү? Айдана ырдаганга кызыгат, кээде отуруп алып көбүнчө телефон көрөт да. Мен билбеген нерселердин баарын билет. Кайсы артисттердин ырларын билет. Инстаграмда постоянно отурат, көрүп.
Мен Сагын Эргешевка турмушка чыгам дейт. Мен Сагын Эргешевди жакшы көрөм дейт. Бул Айдана качтан билет Сагын Эргешевди? Сагын Эргешев бизге келип турат, Айдананы көрүп, концерттерге барганда дайым менин карындашым деп кабыл алып турат, жардам берип турат. Звонить этип сүйлөшүп турат Сагын Эргешев менен, видеозвонок кылып. Ошо. Жакшы. Оксана айым, сизди көрүп мен өзүнчө толкунданып турам, анткени чынында эле эң күчтүү айымдар ошол өзгөчө баланы бутка тургузам деп аракет кылганы, ошол эле учурда үй бүлөсүн карап, балдарына мээримин төгүп, өзүнө көңүл буруп дегендей чөкпөй, сиз айтмакчы, алдыга умтулуу, артка жол жок. Мынакей жакшы үйлүү болуп турасыздар. Бул үйүңүздөрдө дайыма жакшылык болсун. Сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Анан биз ушул видеону астына эгерде уруксат берсеңиз, сиздердин ушул реквизиттериңиздерди коюп коелу. Тентегиңиз сойгонгон окшойт, кыйкырып өкүрүп атат. Ошол анан бир аз да болсо биздин атыбыздан да сиздерге салымыбыз бар. Айданага керектелчү нерселерди алып коюңуз. Анан ушул биздин телекөрүүчүлөрдөн дагы балким сиздердин реквизитиңиздерге акча түшсө, Айдананын дагы керектелчү дары дармектерине жана башка массаждарына, кийим карчысына пайдаланып коюңуздар. Ошол учурдан пайдаланып, мен дагы сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан дагы биздин президентибиз Садыр Жапаровго дагы мүмкүн болсо ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул үйдү ошол насип кылып бизге эме кылды. Бул жерде менде тааныш тамыр болгон жок. Үйдө ошол очередь менен кезегим келип, өзү учурунда алдым. Көп адамдар айтып атат, президентибиз иштебей атат деп. Жок, мен айтат элем, иштеп атат. Биз жөнөкөй эле адамбыз, жөнөкөй, Кыргызстандын жөнөкөй эле жараныбыз. Эч кандай тааныш тамыр кылган жокпуз. Өз кезегибиз менен ушул үйдү алдык. Президентибизге рахмат айтам. Дагы мындан дагы ушундай жарандарыбызды сүйүнтүп, ушундай жакшы үйлөрдү насип кыла берсин деп айтам да. Ким билет, балким бул программа болбогондо дагы деле үйгө жетмек эместер, ким билет дагы. Абдан сонун. Бул жак кандай болуп калды? Ошондо ай сайын төлөйсүздарбы? Бул үйдү биз 25 жылдык мөөнөт менен алдык. Ай сайын мурда жашап жүргөндө квартирага төлөп жүргөндөй эле төлөп, ошол акырында бул үй биздин өзүбүзгө эме болот экен да, катталып, өзүбүздүн үйүбүз болот экен. Бул учур деле жакшы да. Себеби мен 16 жыл квартирада жашадым да. 16 жылда мен квартира төлөп жашадым. Азыр мен өзүмдүн үйүмө төлөйм, акча төлөсөм. Акчаны төлөп бүткөндөн кийин 25 жылдан кийин бул үй биздин өзүбүздүн үйүбүз болуп калат да. Ошол жагы аябай сүйүнүчтүү. Абдан жакшы. Оксана айым, сизге ден соолук каалайбыз. Айдана, сизге дагы ден соолук каалайбыз. Дайыма ошентип апаңызды сүйүнтүп жүрө бериңиз. Апаңызды кыйнабаңыз, өзүңүздүн дагы ден соолугуңуз үчүн күрөшүңүз. Апаңыз жогоруда сонун өзүнүн пландары менен бөлүшө кетти. Дагы чет жактарга барып дарыланабыз дейт. Ошо аруу тилектериңиздер кабыл болсун ушул жылы. Анан биздин ошо демирчилердин атынан биз атайын Айданага сонун майларды ала келдик. Биз кеткенден кийин чай коюп, Айданага майдан ооз тигизип, анан Айданада кайта кетсин. Айдана, кандай экен бул майды. Сөзсүз түрдө күтөмүн анын оюн. Бул жакта сонун Кадыровдордун атынан сонун сливочный майлар, сары майлар, чечилдир. Бунун баары сиздердин үй бүлөңүздөргө. Ал эми замандаштарга айтат элем, эгер сиздер ушул Айданага бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир аз да болсо жардам берүүнү кааласаңыздар, анда реквизиттерди ушул видеонун астына тиркеп коебуз. Бул биздин акыркы жолугушуубуз эмес, мындай жолугушуулар көп болсун. Кудай буйрса эмки эфирден амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат сиздерге дагы, сиздердин жамаатыңыздарга. Аллахым разы болсун. Сиздердин үйүңүздөргө бакыт, ден соолук, берекелүү өмүр каалайм. Ооба, мен сизден суранат элем, ушул
18 жашка чейин Айдананын бир талча чынчырбый каргадагы баласын алып багым дейт го, балам деп ушул балдар үйүн өткөрбөй чоңойткон эскесиге алкыш. Анан ушундай бир блогторду ачып алып барыңыз, өзгөчө балдардын апалары ушундай блог алып барса, башка апаларга дагы мотивация болот. Биз ушундай сизден блогторду күтөбүз. Жыл алгачкы видеоңор болсун. Анда эмесе замандаштар, көрүшөбүз. Рахмат. Айдана, кол булгап койчу Айдана. Рахмат сиздерге дагы. Пока деп койчу Айдана. Пока. Пока. Рахмат.